بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. Ошентип биз Осмон мамлекетинин кемчиликтери жөнүндөгү баяныбызды улайбыз. Мындан мурда 2 күн катар менен Осмон мамлекетинин артыкчылыктарын, көптөгөн мыкты жактарын баяндаган элем. Бүгүн ал мамлекеттин терс сапаттарын сөз кылабыз. Эртең кемчиликтер тууралуу баяныбызды аяктап, андан ары Аллахтан ыраазы болсун Султан Абдулхамид мамлекетти кантип сактап калууга соңку далалаттарды кылганына токтолобуз. Ал мамлекеттеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири аны башкарган султандар чабал болушкан. Ал султандар кантип пайда болушту? Күчтүү султандар калбай калган Осмон империясында. Андайлар түгөндү эле. Чындап келгенде бул маселе чоң бир кутумдун кесепети болгон. Кандайча? Кептин баары Осмондордун хан сарайында жашашкан аялдар мамлекеттик ишке көп кийлигишкен. Осмон империясын башкарган алгачкы 10 султандын тушунда мамлекеттик иштерге аялдар такыр кийлигишкен эмес. Бирок Султан Сулеймандын бийликке келиши менен аялдар мамлекеттик иштерге ашкере кийлигише башташкан. Султан Сулеймандын башкаруусунун соңку жылдарында орус тектүү бир аялы мамлекеттик иштерде өтө чоң таасирге ээ боло баштайт. Алгач ал сарайга согушта колго түшкөн бир күң болуп келген. Султан аны күңдүктөн кутултуп ага үйлөнөт. Ал орус аялы ага уул кыздарды төрөп берет. Ошол аялы шунчалык бир сулуулугу менен султандын жүрөгүнө чок салган экен, султандын өмүр сапары карып өтө эле улгая баштайт. Берки орус аялы ошентип мамлекеттик иштерге кадырetse киришүүгө өтөт. Негизи султандын ордун басар мамлекетте башкарып кетчү жөндөмү бар, башка аялынан төрөлгөн бир мураскер уулу бар эле. Эл башкаруу тажрыйбасы бар ал уулу Манисса чөлкөмүн башкарып, анан Аммаса вилаятынын башчысы болгон. Атиги султандын орус аялынан Салим аттуу уулу бар эле. Орус аялы Султан Сулаймандан кийин так ошол уулу султандык тактыга олтуруусун каалаган. Бирок шарт боюнча султандын башка аялынан туулган кыйла тажрыйбалуу чоң уулу Мустафа тактыга келиши керек болчу. Салим халифтик кызматка али 7 эле келе. Баленин баары ушунда болчу. Салим өлкөнү башкарып кетүүгө татыктуу талапкер эмес эле. Халифатты башкарууга берки Мустафа бүт жагынан ылайыктуу болчу. Орус аялы ошентип Мустафаны атасынан уулактатат. Мустафа Аммасия вилаятын башкарчу деп эдикпи? Ал кала Стамбулдан ары ашып барса 5 күндүк жол эле. Кечиресиңер, Мустафа Стамбулдан ары аралыгы 5 күнчөлүк Манис каласында эле. Орус аял аны Стамбул менен аралыгы 25 күндү түзчү Аммасияга башчылыкка жибертип коет. Ошо баштан эле Мустафаны атасынан алыс болуусуна аракеттенет. Баланын атасына кайрылып, Мустафаны Аммасияга эле башчы кылалы деп кат дагы жазган. Султан Сулайман орус аялын кыңк этпей угуп, тиги уулун Аммасияга башчылыкка жиберген. Орус аялы султанды тымызын башкарган. Анан ал Мустафанын апасы менен жок жерден атайлап чыр чыгарат. Аны менен чырдашууну мурунтан пландаштырат. Ошол чырда Мустафанын апасы орус аялды бетине бир чабат. Ошол чабылган бетин баскан бойдон орус аялы Султан Сулайманга кирип, Мустафанын апасын жек көрдүрүүгө бар болгон аракетин кылат. Куранда да аялдардын айлакерлиги чоң деп айтылган го. Кыскасы, тигил орус аялы мүмкүнчүлүгүн болушунча султандын карын келтирип, эң башкы вазирин кызматтан алуусун ышыкактайт. Султан Сулайман орус аялын угуп, башкы вазирин кызматтан түшүрөт. Орус аялы атүгүл баш вазирди өлтүртүп эле салыңыз деп шуурайт. Айтор ал султанды каалагандай калчап турган. Андан ары эмне болот? Орус аялдын кызынын күйөөсү Рустам деген болот. Мына ошол Рустамды башкы вазирликке дайындоого орус аялы султанды көндүрөт. А Рустам дегени саткын, уурун эмеле. Орус аялынын түпкү планы боюнча султандын күчтүү, мыкты башкы вазирин өлтүрүп, анын ордуна өзү көздөгөн кишини, өзү кийин башкарып турчу адамды башкы вазир кылуу керек болгон. Ошентип, күйөө баласы баш вазир болгон соң, аны чакырып, султанга айтып кой, тетиги жактагы улуу Мустафа перстер менен сүйлөшүп, шуурашып жүрөт деп айтып бар дейт. Мындайча айтканда, ал уулу саткынчылык иш кылып атат деген чагым болчу. Күйөө баласы анын баарын чыпчыргасын коротпой Султан Сулайманга айтат. Бул чагымдын баары аялдардын кылган иштери. Күйөө баласы Рустем султанга янычарлар сизди карып калды, аскер кошунун баштап согуштарга чыгууга жарабай калды деп кулатуу ордуңузга уулуңуз Мустафаны султандыкка алып келгени атышат деп чагымды угузат. Атасы бул ушакка бір күндө ишенип, уулу Мустафага аябай каарданып, аны 25 күнчөлүк аралыктагы Аммасиядан келгин деп чакыртат. Алдам нени сезишкен Мустафанын достору барбай эле койсоңчу деп эскертишкенде ал, мен өз атама эч жамандык кылганым жокко деп жолго аттанат. Мустафа султанга киргенде эле уулун дароо өлтүртөт. Эч бир күнөөсү жок байкуш уулу
өлтүр салгыдай деги бир кылмышы деле жок. Түгүл сотсуз, газысыз эле султандын ишарасы менен өлтүрдүлөт. Ал уулу өлтүрүлгөн соң орус аялдын уулу Салимге кеңири мүмкүнчүлүк ачылат. Расында эле мураскерликтин шансы ачылар менен аны Салим дароо колдонот. Орус аялдын ысмы Роксолана эле. Роксолананын башка да уулу бар болчу. Аты Абу Язид же Баязид. Берки бир тууганына салыштырмалуу мыкты жана күчтүү болчу. Мына ошол уулу каршы болуп көтөрүлгөндө султан жеке өзү барып аны өлтүрөт. Ошентип Селимдин астында турган бүт тоскоолдуктар жок болот. Бирок дарамети жок алсыз неме болчу. Султандык орунга ылайыксыз эле. Күчтүү мыкты баш вазирди Роксолана өлтүрттү. Андан кийинки дайындаган баш вазир мамлекетти башкармыш этип аткан күчсүз, алсыз султан сыяктуу эле алсыз болчу. Мамлекет мына ушинтип артка карай кетип акырындап ыдырай баштаган. Бул өтө аянычтуу тарых. Жогорку бийлик чөйрөсүндө аялдар өтө тыкыз аралашып кеткен. Анан аларда бир адат бар эле. Султандар эмнеден кооптонушчу? Өз канынан жарылган балдарынан. Султандын балдары ошол сарайдын ичинде кафизде, мындайча айтканда капаста кармалгандай кармалчу. Балдарын керели кечке аялдар, бычылган малайлар карачу. Ошондон улам уулдары бала чагынан гайратсыз, мажрөө болуп өсүшкөн. Султан тагдыр жазмыш менен көзү өтүп кете турган болсо, баягы үлпүлдөтө багылган баласы дароо атасынын ордуна султан болуп калчу. Мурда кийин башкаруу тажрыйбасы, эл менен мамиле күтүү тажрыйбасы жок эле балакай тактыга олтурчу. Ошондой алсыз бир башчыны анан ким көрүнгөн душмандары, жакындары оңой эле ийге келтирип кое турган. Ошонку султандар канчалык бир бошоң, күчсүз экени тууралуу бир топ мисалдарды келтире алам. Алган эмес, султандык тактыга балдары 7 жашынан эле келип калган мисалдар болгон. Ошондой эле 10, 12, 14 жашында атасынын ордун басып тактыга отурган учурлар бар. Андай жаш балдар али акылы толук жетиле элек жаш болгондуктан жаш пашанын жанында бир насатчы, мындайча айтканда аталыгы боло турган. Бирок бала пашанын чыныгы насатчылары ким болгон? Падыша сарайынын ичинде ошол баланы туулгандан тартып карап өстүргөн, чоңойткон аялдар. Бала султандын жоопкерчилигин ошол аялдар алып, алар башкарып, кайда бургусу келсе, каалаган жагына бура алчу. Кимди кайсы кызматка коюуну кичине пашага кыйытып турушчу. Бала анан өз алдынча башкармыш эткен деңгээлге жеткенде, алар артында турган баягы эле аялдарды угуп, ошолор каалаган киши вазир болгон. Мустафа биринчи да так ушул сыяктуу кызыктай кадамдарга барган. 15 ай ичинде эле ал өкмөтүндө 6 баш вазирди алмаштырган. Бул деген эми 15 ай ичинде 6 премьер-министрди алмаштыргандай кеп. Мындайча айтканда ал ар 1,5 айда башкы вазирин кетирип жаңысын дайындаган. Ушунун өзү эле мамлекеттик бийликте кандай чакчалекелик өкүм сүрүп тургандан кабар берип турат. Түгүл батыштагы чыгыш таанышчылар дагы ушул маанилүү жагдайды баша белгилешет. Чылкый аялдар чөйрөсүндө атыралып өскөн баладан күчтүү султан чыгышы бул сыйкыр керемет иш деп, ошол Осмон өлкөсүндөгү абалды сырттан баамдаган батыш тарыхчылары мына ушундайча жазышкан. Европадагы өлкөлөр мусулман халифатынын ар бир кадамын көз ирмебей тыкыр карап, качан алсырап, күчсүз болуп калганда келип басып алуу удулун күтүшкөн. Айтор хан сарайдагы аялдар султандарды, вазирлерди көмүскө башкаруусын башкарып, алардын жетеги менен дайындоолор, кызматтан алуулар болуп турган. Ошо кездеги өкмөттү, мындайча айтканда башкаруу органын тескөө, чындап келгенде мамлекетти башкаруу реалдуу түрдө аялдардын колунда эле. Аялдардын тили аркылуу султан баш вазирди дайындап, чабал вазир чабал өлкөнү башкарып турчу. Эми бүт султандарды мындай алсыз аялдын тилине кирген дей албайбыз, бирок көбү ошондой болчу. Ошондуктан султан Абдулхамид бийликке келгенде энесине келип, анын колун өп, мамлекеттик иштерге эч качан аралашпаңыз дегенде, берки күчсүз султандардан өзгөчөлөнүп, ал гайраттуу султан болгону менен, ал деле өз каалаганын кыла алган эмес. Кийинчерээк ошол султандарды батышта жалкоо султандар деп аташат. Ал султандар эч согушка аттанышкан эмес. Өкмөттү башкарган баш вазирине барып, муну кыл, аны кыл деп жыйын өткөн эмес. Султандар жашоосунун бүт бөлүгүн хан сарайында, гареминде өткөрүшүп, өкмөтүндөгү министрлери, аскер башлары такыр көрүшчү эмес алар. Алар менен жыйын маслихеттерди башкы вазир гана өткөрөр эле. Султан мына ушундайча деңгээлде алсыз, күчсүз, эч нерсе чечпеген бир башчы болчу. Ошон үчүн ал султандар ар кыл оюна келген кызыктай иштерди кыла беришчү. Анткени аларга жаштайынан өлкө башкаруунун ыктарын, сапаттарын эч үйрөтүшкөн эмес. Грант деген тарыхчы, эгер султандын гареминдеги аялдар султандын күчтүү, жигердүү болушуна таасир этсе, анда керемет болмок деген экен. Ал эми чыгыш таануучулар халифаттагы аялдардын бир ооз кеби таң каларлыктай иштердин жасалышына негиз болгонун айтышат.
Bir söz менен аялдардын тили аркылуу башкы вазир кызматынан ыргып, же ал орунга кызматка дайындалып кала берчү. Мунун өзү таң каларлык. Бир таржымалда айтылат: султанга таттуу маттууларды жасаган Ибрахим деген бир соодагер киши аябай жабып калат да, аны жакын жөкөрү кылып алат. Түгүл султан аны өз кызына үйлөндүрөт. Таттууларды саткан соодагер султандын күйөө баласы болот. Андан кийинчерээк султан аны башкы вазирликке чейин дайындайт. Аны Ибрахим паша дамат, мындайча айтканда султандын күйөө баласы деген атка конот. Таттуу сатып жүргөн эле соодагер баш вазир болот. Болбосо шириндик сатып жүрчү соодагер мамлекеттик башкаруунун, саясаттын эмне экенин кайдан билмек эле? 14 миллион квадрат километр аянтты ээлеген Осмон мамлекетин ал кантип башкармак эле? Ошондой чоң мамлекетте башкаруунун ыгын, жупуну соодагер кантип жөндөмөк? Ооба, бул ойго келгис көрүнүш, бирок бул тарыхтагы болгон нерсе. Ошол өксүктөн сабак алып, бүгүнкү жашообузда анын өйдө ылдыйын талдообуз керек. Мына азыр исламды кайрадан күчтөнтөлө деп аткан кезеңдерде ошол болуп өткөн окуялардын көбүнөн өрнөк алалы. Ушинтип, кезинде күчтүү султандар Султан Абдулмажид, Султан Махмуд, Султан Абдулазиз, Султан Абдулхамид сыяктуу мыкты султандар башкарган доорлор да болду, бирок ошону менен күчтүү султандардын доору түгөнөт. Султандардын артында туруп башкарган аялдардын жөн жайы мына ушундайча. Дагы бир шерменделик. Султандар согушка янычарлар, мындайча айтканда, өз армиясы менен бирге аттанышкан эмес. Болбосо янычарлар султанга берилип коргоочу өз аскерлери эле. Янычарлар башкы вазирге баш ийишкен эмес. Тек армия болгон үчүн гана ага формалдуу баш иймиш этишкен. Анан чоң армия болгон соң нечен ай бою бирде тиякта, бирде биякта болуп жортулда жүргөндө, ошол армияда ичере кандайдыр келишпестиктер болуп турган, аскер кошунун кимдир бирөө теске салып жазалап турушу керек эле. Ким тартипке салыш керек эле? Баш вазириби? Анын андай дарамети жок болчу да. Аскерлер ага ишеним антын бербегендиктен баш вазирдин чечимдерине каршылык билдирип турушчу. Эгер султан теске салып башкарса, аны угушмак, баш иймек. Бирок султан согушка аскерлер менен чогуу аттанган эмес. Көпчүлүк султандар согушка янычарлар менен бирге жөнөшкөн эмес. Мамлекеттин алсыз болуп турган кездеринде бир султан аскер кошуну менен согушка аттанганда, янычарларга ал ушунчалык күчтүү дем болуп, европалык душмандарга каршы чоң маанилүү согушта жеңишке жетишет. Янычарлар душманга Осмондордун эзелкил улуу жеңиштерин эстерине салган. Ошол жеңишке чейин алар 100 жыл бою европалыктар менен болгон согуштарда бир дагы жеңишке ээ болушкан эмес экен. Демек, согушка султандын кошо чыгышы аскерлерге дем болгон. Ошого карабастан көпчүлүк султандар согушка янычарлар менен бирге болушкан эмес. Согушунун ордуна хан сарайында аялдары менен жайбаракат кала беришкен. Андан тышкары Осман империясы илимде дагы чабал болгон. Бул Осман мамлекетиндеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири эле. Осман мамлекети аскери өлкө болгонун айткан. Чынында эле өлкөдө илимий чыган таланттар сейрек чыкчу. Осман мамлекети медицинада же башка илим кыйрларында чыган бир ачылыш деле ачпаган. Тек аскердик күчүнө таянган бир өлкө болчу. Илим менен эч чатагы да жок эле. Маселенин баары Султан Сулайман башкарып турган чакта Осман мамлекети дүйнөдөгү эң ири, эң күчтүү мамлекет саналчу. Мына ошол кезеңде Европада өйдөлөө башталат. Мен муну мурунку баянымда айткам, мамлекет аскери жана илим жактан алсырай баштаганда Европада аскери күч-кубат жана илимий жактан алга жылуу башталат. Осман мамлекети илимге эч маани бербей, күчүнүн баарын аскери күч-кубатына таянууга арнай берген. Бирок мамлекет такыр алсырап бүткөндө, ансыз да илими өнүкпөгөн Осман мамлекети европалыктар менен теңешүүгө дарманы калбай калган. Реформа жагынан Осман халифаты артта калган. Мисалы, китеп басып чыгарчу ишинде Осман мамлекети Европадан 200 жылдан көп артта калып калган. Көрүңөрбү? Бул элдин сабатын жоюуда, маданий деңгээлин жогорулатууда өтө маанилүү иш да негизи. Осман мамлекетине китеп басып чыгаруу иши 200 жылдан ашуун мезгилден соң кеч жылган. Заманбап аскери мектептердин ачылышы Европада кыйла өнүгүп, Осман мамлекетине бул тармак 100, атүгүл 200 жыл артта кала берген. Илим, медицина жагы ушунчалык артта калган. Хижраттын 12-кылымында, ошондой эле 11-13-кылымдарда, мындайча айтканда христиан жылнамасы боюнча 17-18-19-кылымдарда мамлекетте кесипкөй доктурлар такыр жок болгондуктан атайын немис, англис доктурларын чакыртып келип дарыланууга мажбур болушкан. Ушунун өзү эле медицина жаатында кандай проблема бар экенин далилдеп турган. Кээ бир султандар өлкөдө медициналык мектеп түзүп да көрүшкөн.
Бирок ошол дордогу Европадагы медициналык мектептерге салыштырмалуу Осмон мамлекетиндеги медициналык мектептер өтө эле жупуну болчу. Андан бөлөк илимий тармакта деле акыбал так ошондой бечара эле. Осмон мамлекетинин соңку тарыхында хижраттын 12-13 кылымында, христиан жыл санагы боюнча 18-19 кылымда илимий жагы өтө начарлаган. Чыгармачылык жана ойлоп табуу жагы дагы өксүгөн. Стамбулдун асманында учкан учуучу шарды алгач көрүшкөндө Стамбулдун тургундары аны бир сыйкыр, көз боемочулук деп үркүп чочушкан. Ошол шаардын ичине түшүп алуу адам аны учуруп башкарары жөнүндөгү ой караңгы шаар тургундарынын үч уктаса түшүнө кирмек эмес. Исламдын баштапкы доорлорунда илим жана техника эң алдыңкы орунга коюлса, андан кийинки артта калуунун кебетеси ушундай болгон. Адамдар сабатсыз, караңгы эле. Мамлекеттин борборундагы адамдар ошентип артта калып атса, анда Египет, Шам, Ирак, Арабстандагы Осмон вилаяттары эсептелинген Магрибте, Йемен жана башка чөлкөмдөрдө абал кандай оор экенин элестетели. Көз карандылыкка умтулган көптөгөн көтөрүлүштөр, кыймылдар дагы Осмон мамлекетинин алсырашына таасирин тийгизген. Ал каршылык кыймылдардын башында Мухаммед Али турган. А кишинин таржымалын карасак, ал Египетке калаадан француздарды кууп чыгуу үчүн болгон биргелешкен Осмон-Англичан согушуна аскер катары катышууга келген. Наполеон баштаган француз аскер кошуну Египетке киргенде Осмондор өздөрү аларды сүрүп чыга албай коет. Анан алар англичандар менен мунаса таап, мындайча айтканда, Осмондор француздар менен англиялыктарды өзара кагыштырып, мында өз кызыкчылыгын көздөгөнүн мурда дагы айткан. Алар француздарды кууп чыгуу үчүн англичандар менен мунаса түзүшкөн. А негизи француздар менен англичандардын ортосунда көп мезгилдерден бери кекенген өч мамиле болуп келгени белгилүү. Ошентип англичандар француздарды сүрүп чыгып, Александриядагы флотун өрттөп салышат. Мухаммед Али ал согуштарда катышкан аскерлердин бири болчу. Ошол согушта тала командирлеринин бирине жардам берчү. Анан командири өлгөндө анын ордун басат. Окуй да жаза да албаган сабатсыз болгон менен акылын зиректиги менен командир болууга жетишет. Ал Египеттик шейхтерге жакындап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын урпактары менен иш жүргүзгөн Умар Макрам деген киши Аль-Азар шейхтеринин мамлекеттердин петициясын жазып атканда, Мухаммед Али Египеттин башчысы деп кошулсун деп жазылышына таасир эте алган. Бул шейхтердин кетирген олдоксон катас эле. А эмнеге өз арасынан ошол чөйрөнү жакшы билген кишини дайындаса болбойт беле? Маселен, Египеттик, араб же шамдык бир киши же алымдар чөйрөсүндө таанымал бир адамды дайындаса, ал ишенимдүүрөөк болмокко. Бирок тилекке каршы Мухаммед Алини тандашат. Мамлекеттердин петициясын жазышып, мамлекеттагы аскер башчылар дагы Мухаммед Алинин Египетке башчы болуусуна макулдук беришкен. Ал башчы Египетте анын жашоочуларына көрбөгөндү көргөзөт. Эми азыр анын тереңине кирип ачуу учур эмес. Кыскасы, Мухаммед Али шейхтерди элдин жашоосунан оолактатып, шейхтердин маанисин качырып, дыйкандарды болушунча эзген. Ал өзүнө христиандарды, армяндарды жана европалыктарды болушунча тартканын кенен кесир кылып, Аль-Жабартин Ажайбул Асар китебинде жазган. Бул китепти жазган үчүн Мухаммед Али ага кекенип, анын уулун өлтүрткөн. А түгүл акыры өзүн да өлтүрткөнү айтылат. Мунун баарынын себеби китепте автор Мухаммед Алинин башкаруусун сындап, анын уулу Ибрахим бир да динди кармамаган неме экенин ачык жазгандан кийинки өч алуу болгон. Уулу Ибрахим амбициялуу, чынчыл жактары болгону менен, Египетте бир топ оң реформаларды жүргүзгөнү менен өтө бир тиришумдук иштерди кылган. Ал Шамга кол салып, анын тургундарына ырайымсыз кордуктарды көрсөткөн. Анан Анатолияга карай сапар алып, Стамбулду басып алууга аз калган. 1840-жылы Англия менен Франция айтылуу Лондон макулдашууну түзүшүп, Ибрахимди токтотуп калышпаганда, ал Стамбулдун чет жакасындагы айыл кыштыктарга келип калган болчу. Бул узак, кунарсыз таржымал Осмон мамлекетинин шермендесин чыгарып, анын күчү жок экенин айгинеледи. Анткени Европа кийлигишпегенде Ибрахим Стамбулдун чет жакасына чейин жетип, Стамбулду мына-мына басып алып коймок. Бул Осмон империясына каршы багытталган эң ири көтөрүлүш эсептелип, мамлекеттин баркын түшүргөн. Андан тышкары Осмон мамлекетине каршы Фахруддин Аль-Магнинин кыймылы чыккан. Эми ага карата Осмон мамлекетинин кызыктай бир реакциясын көргүлөчү. Фахруддин Осмондорго каршы көтөрүлөт. Андан тышкары Улук Фахруддин Аль-Магни деген болгон Ливанды башкарып турган.
Андан бөлөк дагы Фахруддин Аль-Магни деген анын небереси мамлекетке каршы көтөрүлгөн. Бирок мамлекет аны мизин кайтара алган. Аны кайра кечирип, ал кайра үйүнө кайтат. Экинчи рет дагы каршы көтөрүлөт. Мамлекет аны дагы жеңет, дагы кечирет. Кайра үйүнө кайтат. Үчүнчү рет дагы мамлекетке каршы көтөрүлөт. Ошондо аны туткундап өлтүрүлөт. Эми таң калыштуу да. Бир эле адам 3 рет мамлекетке каршы көтөрүлүп атса, анан аны улаан баштан сылаган кандай өзү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айткан го. Момун мусулман бир эле ийинден жырткычтын 2 жолу кол салышына жол бербеши керек деген. Фахруддин да кайра мамлекетке каршы көтөрүлүш кыла берип, Осмон мамлекеттин кыйла алсыраткан. Египетте Алибек Абу Дахбтын көтөрүлүшүнүн артында орустар турган. Алар Алибекти Осмон мамлекетине каршы шыкакташкан. Андан тышкары Египет, Шам, Иракта да көптөгөн көтөрүлүштөр болгон. Ирандагы, Персиядагы рафидиттер Ирак урууларын, Ирактагы адамдардын тобун көтөрүлүшкө шыкакташкан. Ирак үй бүлөлөрү Басрада жана башка кошуна аймактарда мамлекетке каршы көтөрүлүшкөн. Мамлекеттин ичинде тынымсыз көтөрүлүштөр боло берген. Мамлекеттин алсызданышынын дагы бир себеби Европанын аймагындагы Балкан чөлкөмүндөгү элдик көтөрүлөр. Ал көтөрүлүштөрдүн түпкү себебин мен айткан болчумун. Европалыктар, христиандар, Англия, Франция, Германия улуттук алчылыктарды Осмон мамлекетине каршы көтөрүлүүгө үндөп келишкен. Анан калса ошол Осмон төбөлдөрү ошол улуттарга чынында эле өтө начар, ырайымсыз, текебер мамиле кылышкан. Ал төбөлдөрдүн майда улуттарга чыныгы ислам талап эткендей өзүнө тарткан жөнөкөйлүктү көргөзбөгөнүн мурунку баямда мен айтканмын. Айтор көптөгөн тынымсыз көтөрүлүштөр Осмон мамлекетинин алсыроосун тездетип, акыры кулатып, анан биротоло жайратып тынган. Андан тышкары Осмон мамлекетинде чет өлкөлүктөргө ашкере жеңилдиктерди берген, алардын кызыкчылыктарына жол ачкан имтияздар болгон. Андай имтияздарды эң алгачкы болуп Султан Сулайман Аль-Кануни бердиткен. Имтияз деген эмне? Кээ бир жеңилдиктерге айырбаштап чет мамлекет өзүнө ыңгайлуу жеңилдиктерди алуусу имтияз делинет. Мисалы Сулаймандын башкаруу кезинде европалыктар деңиз боюнда соода жүргүзүүчү чакан аймак ачышкан. Осмон мамлекети андан чоң чыгашаларга учураган. Анткени мурда европалыктардын соодасы жер ортолук деңиз аркылуу жүрүп, анан Александрияга жетип, андан кийин товарларын төлөргө жүктөп, Суэц каналына жеткизип, кайра кемелерге жүктөп, андан ары Индия, Малайзия жана башка өлкөлөргө тарачу. Жанагы соода аймагын аштырган соң европалыктар ал өтө алыс экенине карабай, Осмон мамлекетине атайлап кыянатчылык кылып, ошол аралыкты басып өтүшүп, Суэц каналына барышчу эмес, мусулмандарды Суэцке келүүгө аргасыз кылышчу. Себеби Султан Сулейман аларга ошондой имтияздарды берип койгонда. Имтияз деген эмне? Имтияз салык жагынан, бажы төлөмү жагынан, соода портторунда айрым бир жеңилдиктерди берүү сыяктуу нерселер. Күчтүү чоң мамлекет үчүн мындай имтияздар бир майда барат маселе. Бирок мамлекет алсырай баштаган чакта андай имтияздар мамлекеттин дагы тезирээк кудашына түрткү болгон. Кандайча? Мисалы орустар Осмон мамлекети алсырап турган кезде осмондордон англичандарга берилген имтияздардын берилишин талап этишкен. Мисалы орустар Осмон мамлекети алсырап турган кезде осмондордон тиги англичандарга берген имтиязды бизге дагы бергиле деп талап кылышкан. Аны менен макул болбосо орустар күч колдонуп болсо дагы ошол кызыкчылыкка жетишүүгө жулунушкан. Бажы төлөмдөрүнүн, салыктардын ылдый болушу, эч тоскоолдуксуз осмондорго караштуу деңиз аймактарына өтүү, мына ушул сыяктуу жеңилдиктер батыштын соодасы үчүн аябай маанилүү эле. Эгер англичандар, орустар осмондордон кандайдыр имтияз алышканын билишсе, бизге да ошондой жеңилдик бергиле деп Осмон мамлекетинен талап кылышкан. Эгер талап аткарылбаса, англичандар согуштук кемелерин кыдыркей тизип алып, өз кызыкчылыктарына жетүү үчүн Стамбулду замбиректер менен аткылашкан. Осмон мамлекетин алсырап турган кезиндеги кырдаал мына ушундай болгон. Ал мамлекет сырттагы душмандардын залалынан өзүн коргоо максатында Орусия, Франция, Англия өлкөлөрүн кагыштырып тирештирүүгө аргасыз болушкан. Осмондор өз жергесин бастырып кирип талкалан болсунун аргасын кылган. Осмон империясы талкаланганга чейин жарым кылым мурун эле Наполеон орустарга кулак кагыш кылып, биригип чогуу Константинопольго сокку уралы, Осмон империясын талкалайлы деп демилгенге аракеттенген. Бирок Осмон империясы ага каршы амалдарды таап, акырында француздар менен орустардын ал согуштук биригүүсү ишке ашпай калган. Ал эки тарап тең Осмон империясына каршы бири-бирине көмөктөшкөн эмес. Мунусу албетте империяга бир чоң эле салым болгон. Бара жүрө имтияздар коркунучтуу олуттуу проблемага айланат. Христиан мектептеринин, христиан сотторунун негизделиши Осмон мамлекетине аябай терең залалын тийгизген. Кайсы бир чет өлкө келип өзүнүн жеке сотун орнотуп, анан ал соттор осмондордун мамлекеттик ишине кийлигишкен бир мүшкүл болот.
Мындайча айтканда, Стамбулда чет өлкөнүн сотунун пайда болушу өлкөнүн өз алдынчалыгына карата кол салуу, өлкө бийлигине ыксыз аралашуу эле. Анткени адамдар ошол чет өлкөлүк сотторго кадимкидей эле кайрылышкан. Ошондой эле мамлекетте көп ири христиан чиркөөлөрүнүн, христиан мектептеринин пайда болушу, христиандар антүгө акысы жок болсо да андай мүмкүнчүлүктөрдүн кулач жайышы бул мамлекетти алсырап турган кездеги имтияздык саясаттын жемиши болчу. Салыктан бошотуу, улуттук азчылыктарды ашкере чалчаңдатып жеңилдик берүү, ар түркүн имтияздарды көбөйтүү, мына ушулардын айынан мамлекеттин кулашын шарттаган. Иншаллах биз ага карата Султан Абдулхамид эмне чара көргөнүн сөз кылабыз. Кымбат нерселер менен шаң салтанатта жашоого берилүү. Эми бул аябай коркунучтуу нерсе, туугандар. Кечээ мен бул өнөкөттүн опурталдуу жактарын айтып өттүм эле. Расында эле бул аябай коркунучтуу нерсе, туугандар. Осмон мамлекетинин мындай бале өтө чырмаган. Мисалы, султандын балдары сүннөткө олтургулса, бүт Стамбулга ар кандай жасалгалар 45 күн бою илинип турган. Хан сарайга келген кеткен адамдарга сүннөт тойго келгиле деп ар бирине алтын, күмүш дилделер берилип турган. Болбосо а кезде мамлекеттин тышкы карыздары өсүп өтө кыйын кезде баштан кечирип аткан болчу. Майда чоң той топурлардан мамлекеттин өлкөнүн алсырашы ого бетер тездеп, сырткы карыздар өсө берген. Ошол карыздарын колко кылып, чет өлкөлөр мамлекеттин ички ишине дагы батылыраак киришкен. Маселен, Ибрахим аттуу султан бала чагында бир күнү эмне себептен мен Стамбулда илинген жасалгаларды көрбөй турам деп болбогон балалык максатын айтыптыр. Султандык тактыда туруп. Султан болгон менен бала баладай эле ойлонгонда. Ошонун каалоосу деп анан Стамбул калаасына 40 күн бою жасалгалар илинип турган экен. Ал жасалгалар дагы арзан баа эмес эле. Кооздуктарды илүү менен бирге көчөлөрдө саркы кечки тамактар уюштурулуп, дүрдүйүм дасторкондор жайылып турар эле. Анын баары мамлекеттин казынасынан албетте түдүк эле какшытып турган. Дагы бир маселе күмбөздөр. Осмондор күмбөздөргө кандай маани бергенин мен мурда айткам. Ашынуучулук ушундай чекке жеткен, алар күмбөздүн сыртына өтө кымбат баа жибектен токулган кездемелерди жапмайда жарыша адатка айландырышкан. Күмбөз кабырларынын жанына жит түтөтүү үчүн атайын күмүштөн жасалган атайын идиштерди койдурушкан. Кабыр мүзөлөрүнүн саны 1, 2, 100, 200 эмес, алардын саны 1000 деп саналган. Олуя алым азиздердин миңдеген кабырлары ошентип мамлекеттик казынанын эсебинен кымбат жасалганууга тийиш болгон. Албетте ал көрүнүш диндеги ысырапчылык талабына каршы келген. Куранда эгер биз шаарды кыйратууну кааласак, анын напсисине берилген бай адамдарына буйрабыз. Кийин алар шаарда бузукулук кылганда сөзсүз аларга бале келбей койбойт. Анан аларды жер менен жексен кылабыз делинет го. Ашкере кымбат баа шаң менен жашоо, албетте ал жашоону бузулган адеп ахлак, жемкорлук, кээде арак шарап ичип коюу, мунун баары Аллахка жана анын шариятына каршы келген. Андан тышкары Осмон султандары кымбат заңгыраган бийик сарайларды курмайда жарышышкан. Мисалы, Босфордогу Донмал Бакшиш сарайынын курулушунда 6 тонна алтын колдонулганы айтылып жүрөт. 6000 килограмм эритилген алтын колдонуп туранын курулушуна. Эми азыр ошол сарайды барып көрсөңүз тарыхый бир көрөнгө катары карап суктанып коесуз. Бирок эми ошол кыйын доордо Осмон мамлекети кандайдыр ишканаларды, мектептерди курууга, армиясын бекемдөөгө жана башка муктаждыктарына акчасы жетпеген таңкыс оор абалда турган эле да. Султан жашасын деп курулчу сарайга 6000 тонна алтын коротулган. Бул эмне болгон ашынуу? Кандай шартта болбосун шариятта мындайга жол берилбейт го. Осмон бийлиги Европадагы кымбат сарайларга атаандашып, андан да кымбат сарайларды курушуп, анын ичин кымбаттан кымбат эмеректер жасалгалар менен кооздошуп, сарайлардын айлана тегерегин кенен бакчаларды, гүлзарларды өстүртүшкөн. Алар бул атаандашкан ысырапчылыкка ушунчалык башоту менен киришип, акырында мамлекеттик казынада акча калбай калгандыктан эң аягында чет мамлекеттерден карыз алууга өтүшкөн. Осмон мамлекетинин акыркы жылдарындагы дагы бир маселе бийликтеги аялдар маселеси. Бул маселе бир эч эскирбеди. Кайсы бир баскынчы ислам мамлекеттин кыйратууну кааласа, эгер ислам өлкөлөрү басылып алынса, баскынчылар негизги бутаны аялдарга багытташкан. Баскынчылардын эң алгачкы амалы мына ушундай болот. Тилекке каршы ошол планын басылып алынган бүткүл араб мусулмандарына кенен колдонуп келишти. Баскынчылар мусулман аялдарга силерге эркиндик беребиз дешип бузулууга түртүшкөн. Исламдан, шарияттан кутултабыз дешкен. Осман империясынын акыр ченинде өлкөнү так ушундай балелер курчаган. Султан Абдулхамид аялдар үйдөн көчөгө чыкканда жүзүн ачык көрсөтүп жүрүшүнө тыюу салган жарлык чыгарат.
Анткени а кезде жүздү ачып жүрүү тенденциясы күчөп бараткан болчу. Султандын жарлыгын негиз кылып, Вазирлер кеңеши Осмон мамлекетиндеги аялдарга мурдагыдай жүздү жаап жүргөн исламий хиджабты кийүүгө кайтасыңар деп 1 айлык мөөнөт койгон токтом чыгарат. Ошол кезде коомдо аялдарда мурунду жана оозду гана жаап, калган сулуулугун ачык эле калтырган никап кийип жүрүү кадырет элек болчу. Ошентип султандын жарлыгынын негизинде аялдарды ауратын толугу менен жапкан никап кийүүгө милдеттендирген токтом чыгат. А бирок масондор, еврейлер менен кызматташкан башкы вазирлердин айынан султандын никап жөнүндөгү жарлыгы иш жүзүнө ашкан эмес. Андан тышкары Султан Абдулхамид эркектер менен аялдарды өз-өзүнчө бөлүү ниети менен аялдар, кыздар, устазалар үчүн медреселерди аштырат. Осмон мамлекетинин акыркы мезгилдеринде батыш өлкөлөрүндөгүдөй болуп, аялдар биз өз укугубуз үчүн күрөшөбүз деп будуңчаң салууга өтүшөт. Кудум бүгүнкү күндөгү аялдардын эркиндиги деп кыйкырган лозунгдар, аялдар кор болуп атат, анын эркин укугу болушу керек деген сыяктуу көтөрүүлөр 100 жыл мурда Шамда, Египетте аялдар аркылуу мусулман өлкөлөрүнүн саясат кылып колдонгон көрүнүш бар болчу экен. Анан дагы бир нерсени калыстык үчүн дагы кошо айта кетүү керек болуп турат. Осмон мамлекетинин башкаруусунун соңку этаптарында өлкөдө адилетсиздик кеңири жайылган. Адамдарды кордоо, куугунтуктап зомбулук кылуу айрыкча араб вилаяттарында, маселен Египет, Шам жана Ирак аймактарында күчөгөн. Өзгөчө калктын жупуну катмары, дыйкандар ал зордук зомбулуктун, адилетсиздиктин чордонунда калган. Осмон халифаты бүт жагынан ыдырап, кунары качып, туш-тушунан сөгүлүп талкаланып аткан чакта сырттагы баскынчылар ушул удулду ыңгайлуу колдонушкан. Алар кулайын деп араң турган мусулман империясынын аймактарына оп-оңой эле ээ болушкан. Армия маселеси. Осмон мамлекетинде аскер кошуну 2 бөлүккө бөлүнгөн. Аскер кызматын үзгүлтүксүз аткарып турган туруктуу армия жана янычарлардын армиясы. Мусулмандар Европа аймактарындагы согуштарда туткунга түшкөн кул балдарды так ушул янычарлардын кошунуна алып согуштук өнөрдү үйрөтүшкөн. Ал европалык кул балдар ислам тарбиясын алып, султанга баш ийип, анын карамагында кызмат өтөшчү. Янычарлык армия Осмон мамлекетинин көптөгөн жеңиштерине себеп болгон. Так ошол янычарлар эле мамлекеттин алсырашына дагы башка себеп болуп берди. Мамлекет алсырап калганда янычарлар бийликке өтө кыйдылык менен киришүүгө өтүшкөн. Аскери күч болгондуктан янычарлар мамлекетти башкарууга жирей эле киришкен. Алардын бийликтеги таасири күчөп олтуруп, янычарлар султандарды өлтүрүүдөн кайра тартышкан эмес. Алар өздөрүнө жакпаган султанды тактан оодара беришчү. Жакпаган султанды оодара тартып, экинчи султанды тактыга алып келишчү. Ал дагы жакпаса, аны түшүрүп, мурда оодара тарткан султанды кайра алып келип коюшчу. Кыскасы, мамлекетте ушундай бытырандылык күчөгөн. Алар кааласа баш вазирди өлтүрүп, өздөрү каалаган адамды баш вазирликке дайындоого султанды мажбурлашчу. Осмон мамлекетинде баш вазирлерди бирде янычарлар, бирде хан сарайдагы аялдар дайындап, айтор бул көрүнүш мамлекет үчүн чоң эле балеге айланган. Эгер султандын кайбир кадамы жакпай калса, янычарлар дароо каршылык кылып көтөрүлүшүп, султанды өлтүрүшчү. А эгер султан күчтүү болсо, янычарлар башкы вазирди өлтүрүшчү. Башкы вазир да күчтүү болсо, янычарлар мамлекеттик казнаны тоноп, көчөдөгү адамдарга кол салып, мамлекеттик кызматтагы үлкөндөрдүн, байлардын, таасирдүүлөрдүн үйлөрүн талап, кыскасы өлкөдө тартипсиздик, башаламандык күчөгөн. Янычарлар арак шарап ичип гүйлдөшкөн. Мурда айтканымдай, Султан Мурат өлкөдө шарап ичүүгө тыюу салган жарлык чыгарганда, янычарлар аны тоготуп койбой, ал жарлыкты кайра төгүнгө чыгарууга мажбурлашкан. Андан тышкары хижраттын 11-кылымында Осмон мамлекетинде чылым чегүү маселеси козголуп, муфти чылым чегүүгө тыюу салган, анын харам экенине байланышкан фатва чыгарат. А янычарлар эмне кылышат? Алар муфтинин үйүнө келип, айлантап курчап, замбиректерин үйгө туштап коюп алышканда, корккон муфти кайра чылым чегүүгө уруксат этилген фатваны чыгарууга аргасы болгон. Мамлекетте мына ушундай бейбаштыктар күчөгөн. Янычарлар ар кыл нааразычылыктарды баштап, түркүн көйгөйлөрдү пайда кылышкан. Алар Стамбулда гана эмес, Каирде, Венгриянын борбору Будапештте дагы көтөрүлүштү башташкан. Янычарлар Шамда жана башка өлкөнүн вилаяттарында көтөрүлүштөрдү биринен сала бирин баштап турушкан. Стамбулда гана эмес, туш тараптан нааразылыктардын күчө түшүп, алар чоң бир бүлгүн кылчу күчкө айланышкан. Салим 3 деген султан янычарларга каршы такат кылууга аракеттенет. Ал армиянын кубатын бекемдетип, янычарларды тизгиндөөгө байланышкан бир нече жарлыктарды чыгарат, бирок янычарлар аны өлтүрүп салышат.
Бийликке Султан Махмуд келет дагы, ал абалы янычарларды токтотууга далалат кылат. Янычарлар анын сарайын курчашып, аз жерден өлтүрүп коюп жадашканда Султан аларды жайына коет. Анан ал маслихат жыйын куруп, ага баш вазир жана муфтий чакырылат. Аларга янычарлар бир нече кылымдан бери мамлекетке башору болуп келатат. Буларды бир жаңсылык кылбаса болбойт деп оюн ортого салып, өкмөттүн, баш вазирлердин, муфтийдин пикирлерин угуп, анан чечим кабыл алат. 40 миңден ашуун аскер жыйып, ал аскер кошунду жеке өзү баштап, замбиректер менен янычарлар жаркан казармаларды каптап, ороп, баарына өрт койдуруп, тып-тыйпыл кылат. Султан Махмудтун тушунда ошентип янычарлардын доору бүтөт. Султан Махмуд 1839 мындай жатканда 19-кылымдын башында каза болот. Мамлекет мына ошентип өтө кооптуу делген янычарлар деген баледен арылат. 10 миңдеген янычарлар өлтүрүлүп, денелери деңизге ыргытылат. Мамлекет янычарлар деген өтө олуттуу маселеден аман эсен кутулган менен, янычарлардын жок болушу дагы бир жагынан өлкөнү алсыраткан. Анткени канкен менен янычарлардын согуштарда жеңиш алып келгени өтө пайдалуу болчу да. Негизи янычарлар көтөрүлүшканда султандар эмне кылышты? Аларга каршы тура алышкан эмес. Мына ошондо султандар Европа менен согуш деген нерсени ойлоп таап, янычарларды Европага жиберишкен. Янычарлар Европага согуштук жортул кылууну жакшы көрүшчү. Себеби ал жактарда согуштан соң көп байлыкка, олжолорго туйтунушчу да. Султандар мына ошентип Европа менен маанисиз согушууну башташкан. Ал согуштардын көбүндө жеңилишкени менен янычарлардан кулак мээ тынч болуп, алар тек султандан алыс болуп турушу үчүн гана керек болгон. Осмон мамлекети алсырап турган соңку жылдары янычарлар Европадагы согуштардын көбүндө эле жеңишкен эмес. Жеңилүү маселенин беркеле жагы. Жеңилиштен кийин Осмон мамлекетти жеңген тарап менен ар кыл келишимдерге кол коюп, кээ бир мурда ээлеген аймактарынан баш тартып, Европадагы өзүнө караштуу калаларынан кол жууп, атүгүл чоң эле аймактарынан, вилаяттарынан айрылганга туура келген. Султандарда андан башка жолу жок эле. Алар эптеп эле янычарлар көздөн далда болуп турса болду деген вариантка качырышкан. Мындайча айтканда, европалыктар менен да согушунун түпкүрүндө янычарлардын залалынан алыс болуу деген ниет турган. Янычарлардан арылган соң Осмон мамлекетинин армиясы Европадагы азыркы заманбап армиядай эле болуп калган. Ананда Султан Махмуд бир кызыктай кадамга барат. Ал жубба деп аталчу султандар кийип жүрчү узун чапанды кийүүнү коюп, европалык костюм кийүүгө өтөт. Андан улам өлкөдө биринен сала экинчи элдик көтөрүлүүлөр болот. Султан Махмудтун Европа костюмун кийип алган үчүн шариатка сугарылган мусулман калкы көчөгө нааразылык билдирип чыгышып, султанга каршы такфир чыгарып, аны капыр деп жар салышат. Султан ислам динине кыянаттык кылып, капырдын кийимин кийип алды деп нааразы болот эл. Ошентип элдик нааразычылыктар өтөт кетет. Султан Махмудтан тартып андан берки Осмон султандары так ошондой европалык костюмдарды кийип башташат. Андай көрүнүш Султан Абдулхамидке чейин уланып, ошол киши кайра ата бабалары кийген мурунку жубба деген кийимге кайра өтөт. Армияны күчтөнтөт. Эми бирок баары кеч болуп калган эле. Мамлекет көптөгөн карыздарга батып алсыз болуп калган болчу. Осмон мамлекети ойдогудай аскердик реформа жасоого чамасы чак эле. Себеби армиянын керек жарагана сарпталчу каржы казынада жок эле. Мунун себебинен улам мамлекет аскери коргонуу жагынан өтө эле артта кала баштаган. Эми Осмон империясынын аймагынын кеңдигин айтсак. Мен мурунку баянда Осмон өлкөсүнүн улуулугу анын аймагынын кең кетири чоң экенинен улам деп айткан болчумун. Аймагы кең өлкө деңиздерди, булуңдарды, кен байлыктарды, дарыяларды, түшүмдүү дың жерлерди көзөмөлдөп чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ болгондо, бирок мамлекет алсыз боло баштаганда алыскы аймактардагы дээрлик 14 миллион квадрат километрге жеткен жерлерин жөндөп башкаруу кыйынга туруп калган. Ар убак андай кенен аймактарды кыңк эттирбей тынымсыз башкарып туруп кыйын болчу. Мамлекет алсыз тарта баштаганда ага караштуу жерлер колдон кете баштайт. Көпчүлүк вилаяттар өз алдынча болдук дешип бөлүнө баштаган. Бул Осмон империясынын алсырап баратканын бир көрсөткүч эле. Мен мурда айтып өткөндөй, кээ учурда баш вазирликке татыксыз эле адамдар дайындала калган мисалдар болчу. Өлкө бийлигинде пара берүү аркылуу кызматка олтурган мандемдер көбөйгөн. Эң өкүнүчтүүсү, арамзалардын тилине кирип, мисалы Султан Сулайман сыңар баш вазирин өз колу менен өлтүрткөн. Султан Мураттын тушунда дагы ошондой болгон мисалдар болгон. Болбосо ал султандар Кудайдан корккон таква, диндар башчылар деп аталып жүрбөйбү?
Ошого карабай кезинде Мухаммад ас-Сакили деген баш вазир өлтүрүлгөн. Ал чынында мамлекеттик иштерге салымы чоң, атүгөл мамлекетте сактап калган болчу. Көптөгөн жеңиштерге себепчи болгон, алсырап турган өлкөнү көп ирет сактап калууга салымы зор инсан эле. Бирок султан болбогон бир майда чүйдө ушак айынга, курулай айгактарга ишенип, ал баш вазирди өлтүртөт. Эми ойлонуп көргүлө. Мамлекет дээрлик жүздөгөн жыл бою күчтүү, мыкты вазири жок калат. Ушуну бир талдап ойлонгулачы. 100 жыл бою Осмон мамлекетинин чабаал, начар баш вазирлер башкарып турган. Аль-Кубрули деген бир туугандардын күчтүү бийлиги 3 өкүлү бийликке келгенге чейин алсыз вазирлер колгаптай алмашып турган. Аль-Кубрулилер ырасында мамлекетте сактап калууга чындап киришип, мамлекетти такыр кулап калуудан чынында эле сактап калышкан. Алар мамлекетти жөндөмдүү, салмактуу, чечкиндүү башкара билишкен. Мамлекеттик бийликтеги көптөгөн атка минерлердин саткынчылыгы. Эми элестетиңиз, башкы вазирлик кызматта Музаммат Паша деген киши султан аны Орусиянын императору Петр I менен согушууга жиберет. Петр I Екатерина деген көңүлдөш аялы болот, кийин ал императрица Екатерина I болуп калат эмеспи? Согушта Осмон армиясы Петр I курчап аз жерден жеңе жаздайт, туткунга ала жаздайт. Ошондо орустарды жеңгенде Осмон мамлекети көп балээден арылмак. Екатерина эмне кылат? Тарихи булактарда ушундай чындыкка жакын версиялар бар. Екатерина Осмон башкы вазирине көп мүлк, байлык, кымбат акчаларды берип, ортодо тынчтык келишимин түзүүгө макулдаткан экен. Бирок андай тынчтык келишимин түзүү Осмон мамлекетинин кызыкчылыгына төп келген эмес. Осмон империясынын түпкү көздөөсүндө жортулду андан ары улантып, Орусияны талкалап, Петр I өлтүрүп, Орусия империясын кайра тургуз кылып, оңолсо да 100 жылдан кийин араң гана өзүнө келгидей жанчуу максатка ылайык болчу. Ошондо Осмон империясы такай мүдүрүлтүп, белге тээп келген чоң бир күчтөн кутулмак. Осмон империясын орустардай какшаткан. Ар кыл сокку уруп жүдөткөн орустардай эч ким болгон эмес. Осмон мамлекети алсырап турган кездердин барында орустар осмондорду жеңип келген. Анан эми Петр I аргасын кетирип туткундап, осмондорго канча мүшкүл салып келген орустарды биротоло жеңүү мүмкүнчүлүгү келип турган. Анан эми тигинти осмондордун баш вазири сатылып пастыкка барып, напсиси каалаган тыйын акча үчүн тынчтык келишим менен макул болуп атат. Екатерина берчү тыйынын берип Орус империясын сактап калууда. Бул деген жеткен чыккынчылыкта. Баш вазир ушундай акмакчылыкка барып атат. Андан бөлөк да бир катар вазирлер текебер, караңгы, чалагайымдыгы менен осол иштерди кылышкан. Алар эч кимдин акыл кеңешин угушкан эмес. Бир ирет Лепантедеги деңиз согушу болот. Ал деңиз салгылашында алгач ирет осмондор жеңилип калат. Салгылашта осмондордун 200дөй кемеси, 40 миңдей аскери кырылат. Ал чоң жоготуу Мустафа Паша Марзифуни деген кишинин текебер мүнөзүнөн улам болот. Ал эч кимдин кеңешин угуп да койгон эмес. Тала командирлери ага кеңеш айтса такыр аларды уккан эмес. Мейли, эми ал өзү акылдуу, зирек башчы болсо бир жөн. Ал караңгы жана менменсинген, өзүнүкүн гана туура деген дөдөй болчу. Осмон мамлекети Лепантедеги салгылашта ири жоготууларга кабылган. Мамлекетке караштуу 200 кеме, 40 миң аскер кырылган баш вазирдин түркөйлүгүнөн, текеберлигинен. Ал деңиз согушунун сырын билген флоттук аскер башчыларынын кеңешин кулак төшөбөй койгон, укпай койгон. Осмон мамлекетинин бийлигинде көпчүлүк атка минелер өз кызматына ылайыксыз болушкан. Каерде болуп атат бул нерсе? Стамбулда. Эгер араб провинцияларын карап көрсөк, өтө таң каларлык мисалдарды көрөбүз. Көпчүлүк жергиликтүү башчылар Осмон мамлекетинен бөлүнүүгө аракет кылышып, мамлекетке чыккынчылык кылып, көз карандысыздыгын жарыялап аткан башаламан чакта мамлекет ал жактагы башчыларды бат-баттан алмаштырып турган. Жаңы башчылар 1 жылдан ашпаган мөөнөт гана кызмат өтөшкөн. Мисалы, Египеттеги же Шамдагы дайындалган паша ал кызматында 1 жыл гана иштеши керек болгон. Жергиликтүү паша кызматына 1 эле жыл иштээрин билип, өз чөнтөгүнө мүмкүнчүлүктүн болушунча көбүрөөк акча, мүлк топтоп алууга жанталашкан. Ошол чогулткан акчасынын теңин ал Египеттен мамлекетке салык катары жиберип турган. Калган акчанын баары чөнтөгүндө калган. Кызматтан алынган соң ал Египеттен, Шамдын байкуш карапайым элинен, дыйкандарынан, жонунан кайыштилип чогулткан акчасына жыргап, кунап жашоону алдын ала пландаган.
Жергиликтүү пашалар элди болушунча эзип кордоп, өздөрү кийин жыргап жашаганга жетерлик акча жыйнап алууга умтулушчу. Эми кандай? А кезде жакшы эл башкара ала турган пашалар жок беле? Эмне үчүн араб аймактарына таква, диндар адамдарды дайындашкан эмес? Бул эми Египетке байланыштуу маселе. Кийинкиде биз ага кененирээк токтолобуз. Эми мен бир олуттуу маселени айтайын. Эмне үчүн Осмон мамлекети араб аймактарына арабтардан башчы дайындашкан эмес? Арабтардан деле жакшы башчы болчу таква, момун, Кудайдан корккондору бар эле го. А бирок эмнегедир аймактарга паша катары кайсы бир албан, босниялык же түрк, осмон же курд сыяктуулар араб чөлкөмүндө башчы болуп, төбөл болуп жиберилген. Мамлекет арабтарга ишеним арткан эмес. Ооба, кээ бир арабтар осмон түрктөрдү тоготпой өз эркинче болгусу келишкени чын, бирок бүт арабтар андай эмес эле да. Аз ганактай бөлүү гана ошентишчү. Бул көйгөйдү Осмон мамлекетте уларга чейинки кездерде же башкаруусунун орто ченинде өзү пайда кылган. Мамлекет арабтарга анча деле боор тартып мамиле кылган эмес. Умар радиаллаху анху ушундай бир залкар сөздөрдү айткан. Ал өзү да залкар мыкты инсан эле. Арабтар ислам дининин өзөгү. Мындайча айтканда, исламдын башкы материалы деген ал. Бу кандай? Арабтар исламдын негизги материалы деген эмнеси? Бул деген мусулмандар арасындагы негизги күч дегени. Анткени арабтарга арабча жазылган түп нускаларга кайрылуу кыйла оңой. Алар Аллахтын китебин, хадистерди жана башка араб тилинде китептерди оңой, жеңил окуй алышат. Ошол нерселер аркылуу алардын ыйманы, ынанымы күчтүү тартат. Араб эместер анте алышкан эмес анда. Алардын көбү сабатсыз болушкан. Андыктан көп учурда өз шейхтерине, ашынган суфийлерине кайрылганда алар туура эмес багыттарды бере беришкен. Арабтар өзү эле Куранды, сүннөттү араб тилинде окуй алышчу да. Эми бу жерде арабтар деген бир өзүнчө эл эмес, араб уруулар эмес. Умар радиаллаху анху жанагы сөздү айтып атканда араб улутун айтып аткан жок. Ал арабча билген, арабча окуй алган сабаттуу адам тууралуу айткан. Мына так ошондой адамдар исламдын өзөгү болушат. Бирок андай адамдар Осмон мамлекетинин мамлекеттик ишине таасир эте алышкан эмес. Осмон мамлекети арабтарга маани берген эмес. Аларды мамлекеттик кызматтарга дайындаган эмес. Түгүл өздөрүнүн араб чөлкөмүндө дагы дайындашкан эмес. Мунун баарын ошол өлкөлөрдүн тарыхынан билсек болот. Араб аймактарындагы дайындалган башчылардын көбү жергиликтүү эмес болгон же ал кызматтарга Египетте, Шамда жашаган түрк мамлюктарынан дайындалган. Ошонун баары, мындайча айтканда, арабтардын мамлекеттик кызматтарга тартылбоосу өлкөдө чакчалекейликти жараткан. Мамлекет алсыраганда осмондор арабтардын көмөгүнө муктаж болгон кезде арабтар аларга кол созушкан эмес. Кандайча? Осмон мамлекети куларга жакын. Биринчи дүйнөлүк согуш чыгарына аз калганда Осмон мамлекети Меккедеги Шариф Хусейнди биз менен бирге экенин жөнүндө жар салдыр деген ишарат кылат. Бирок баары кеч болуп калган болчу. Осмон мамлекети арабтар менен такыр эле кызматташчу дагы, өнөктөш бололу деп үн катчу дагы эмес. Болгону Абдулхамидтин тушунда ушундай сунуш болот. Арабтарга маани берип кызматташууну каалаган, ислам кыймылын түзүүнү каалаган да Султан Абдулхамид болгон. Тилекке каршы ага чейин эч бир султан андайга барган эмес. Айтор Шариф Хусейн Осмон мамлекетинде борбордо болчу, а башка Шариф Меккеде эле. Аны кызматтан алганга чейин Султан Абдулхамид Шариф Хусейнди Меккеге кайтарбоо керектигин айтып керез кылган. Анткени ал Шариф Хусейн Меккеде элди көтөрүп чыгарын түшүнгөн. Султан Хамид кулагандан кийин келишкен биригүү жана өнүгүү кыймылынын адамдары ал керезди укпай Хусейнди Меккеге шариф кылып кайтарышат. Мына ошол кезде Шариф Хусейнге англичандар чыгышып, анын башын айландырышып, биз сени арабтардын падышасы кылабыз дешкен. Алар арабтар дегенде эми Араб жарым аралындагы, мындайча айтканда, Ирактагы, Шамдагы, Месопотамиядагы арабтарды айтышкан. Ал эми Египет жана Арабстандагы чоң Магриб чөлкөсүн алсак, англичандар атайын эле аларды араб деп эсептешкен эмес. Анткени өздөрүнүн кыйдыы кызыкчылыктары бар болгон. Англичандарга ишенген Хусейн алар менен ар тараптуу кызматташууга өтөт. Ал кызматташуу жөнүндө узакка сөз кылса болот эле. Англичандар Шариф Хусейндин Осмон мамлекетине каршы чыгуусун же мамлекетке каршы көтөрүлүш кылуусун каалап, алынын жетишинче шыкакташкан. Эми Шариф Хусейн деген өзү ким? Эмне себептен Англия ал кишини өзүнө имеруну аябай каалаган? Чындап келгенде Шариф Хусейн англичандар үчүн кооптулук деле жаратпаган күчсүз бир неме эле. Бирок англичандар келечегин ойлошкон. Биринчи дүйнөлүк согушта англичандар Осмон халифатын кулатышканда индиялыктар Англияга каршы түп көтөрүлүшү мүмкүндүгүн билишкен. Индиялыктар чынында чоң күч болчу. Индия Британия бийлигинин колундагы бермет жакут болгон. Индияда мусулмандар жиш эле.
Алар Англияга каршы көтөрүлсө, англиялыктардын Осман халифатын талкуулоосуна бүт мусулмандар назар буруп калса, ошондо англичандардын иши ойрон болмок. Анан Англия эмне кылат? Англия негизи өтө тажрыйбалуу, өтө куу мамлекет болгон. Алар Шариф Хусейнди баштатан өздөрүнө имергенин себеби англичандар Осман халифатын талкалап булатканда индиялык мусулмандар түп көтөрүлөр чыгышчу болсо, силерге деген эмне болду? Шариф Хусейн пайгамбардын урпагы го. Ал Осман мамлекетинин кулатууга өзү катышты го. Ал биз менен бирге, биз англичандар Шариф Хусейнди колдоп атабыз го. Эмне үчүн бизге каршы болуп атасыңар? Ал кантсе дагы араб го. Силерге караганда Осман мамлекетин жакшы билет да. Ал өзү мамлекетинин бийлигине каршы көтөрүлбөдүбү дегенди бетке тутушмак. Карагылачы, алардын кыйды амалы те алыскы келечекти пландаган. Алар Шариф Хусейнди шыкактап, сен пайгамбардын урпагысың го, Осман мамлекетине баш ийип эмне кыласың деген маанини кыйтат. Англичандар Осман мамлекетинин ээрчиби деп айткан эмес. Алар сен бул капырлар түзгөн биригүү жана өнүгүү кыймылын ээрчиби эмне кыласың деп шыкакташкан. Мындайча айтканда ал кыймылдагылар капырлар деп атат. Англичандар Хусейнге өзүң пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын урпагы болсоң, халиф болууга мына сен татыктуусуң го. Алар халифатты башкарууга татыксыз дешип көкүтүшкөн. Султан Абдулхамидти оодара таткан биригүү жана өнүгүү кыймылынын ошол мүчөлөрү мамлекетти башкарууну өз колуна алган ал кыймыл еврейлер менен байланышы бар масондор болушкан. Англичандар Шариф Хусейнге бул кыймылдын мүчөлөрү башкарган халифат капыр мамлекети да. Алар менен кызматташып эмне кыласың? Аларга каршы көтөрүл, биз сени арабтардын үстүнөн падыша кылабыз. Султан болууга, халиф болууга мына сен гана татыктуусуң дешип, ушундай ойлорду мээсине куюшкан. Айтор анын мамлекетке каршы чыгып көтөрүлүш кылуусуна болушунча отко май чачышкан. Англичандардын көкүтүүсү менен ал хижраттын 1335-жылы же христиан жыл санагы боюнча 1916-жылы Стамбулдун Медина менен байланышып турган темир жолдорун жардырат. Ал темир жол аркылуу адамдар Стамбулдан Мединага 4 күндө келишчү. А мурда ал жол салына электе Стамбулдан Мединага 4 ай дегенде жетишчү. Мусулмандар өз күчү, өз каражаты менен курган темир жолду мына ошентип жардырып, Шариф Хусейн мамлекетке каршы көтөрүлүш кылат. Ал жасаган көтөрүлүштөн англичандарга чоң пайда болот. Хусейнден көтөрүлүшүнөн соң араб уруулары чачырап, англичандардын биринчи дүйнөлүк согушту баштоосуна жол ачышкан. Анткени арабтар Шариф Хусейн англичандар тарапта экенин угушкан. Алар эч каршылык көрсөтүшпөй жол ачып беришкен. Араптардын мындай ийкемдүү боло калганында англичандар таң калышып, андан кийин алар Палестинанын түштүгүндөгү араб чөлдөрүндө, араб жарым аралынын түндүгүндө ээн эркин кирип жүрө беришкен. Алардын мындай эркин жүрүүсүнө араб бедуиндери мүмкүндүк беришкен. Шариф Хусейн ошол арабтардын башчысы болгондуктан ал өзү осмондорго каршы көтөрүлдү деп кабыл алышкан жергиликтүү эл. Эми бул деген Осман мамлекетинин узак кылымдар бою бийликке арабтарды жолотпогонунун түшүмү. Осмондор арабтарга эч кам көрүшчү эмес, ойлонушчу эмес, маани беришчү эмес. Керек болсо арабтарды өз аймагына тиешелүү кызматтарга дагы жолотушчу эмес. Осман мамлекетинин соңку кыйрашынын себептеринин негизлеринин бири арабтарды какымчалык көрбөгөндүктүн, маани бербегендиктин себебинен болду. Осман мамлекети алсырап куда арасында биримдик жана өнүгүү деген кыймыл пайда боло калды. Мурунку султанды тактан кулаткан соң мамлекетти башкарган мамлекеттик негизги төбөлдөр пайда болду. Алар үчөө эле: Энвер паша, Талаат паша жана Мидхат паша. Ошол Мидхат пашаны Абуд-Дустур, мындайча айтканда конституциянын атасы деп алышкан. Бирок ал конституция исламий эмес болчу. Султан Абдулхамид бийлигинин баш ченинде Мидхатты башкы вазирликке дайындайт. Бирок кийинчерээк баш вазиринин диндар, таква султан эсептелинген Султан Абдул-Азизди кутум уюштуруп өлтүргөнүн чыккынчылыгын угуп, баш вазирин кайра соттотуп, Ат-Тоифка сүргүнгө жиберип салат. Тоифте ал өлтүрүлөт. Мидхат паша, Энвер паша жана Жемал паша булар бирде исламга, бирде түрктөрдүн биримдик жана өнүгүү кыймылына, ошондой эле түрк туранчылыгына бирде кайтып, арасат ортодукта жүрө беришкен. Ушул үч жээктин бирине токтолбой, бирде тигил, бирде бул жээкке аттай беришкен. ГГде ал үчөө дүйнөлүк сионисттик уюмга таандык еврейлердин масондук коомуна тиешелүү биримдик жана өнүгүү кыймылына жакындап алака түзүшкөн. Ошол кыймылдын адамдары мамлекетти башкарып, анан бара жүрө Султан Абдулхамидти тактан кулатышкан. Султан Абдулхамид мамлекетти сактоого карата кантип аракеттенип эмне кылганын кийинки баянда айтамын иншаллах. Ислам мамлекетинин кулашына байланышкан мааниси ортозар факторлор калды. Мамлекетти сактап калууга кандай бир аракеттер болду. Ошондой эле Ататүрктүн тушунда мамлекет эмнелерге туш болгонун мен кийинки күндөрдөгү баяныбызда айтып беремин. Иншаллах кийинки баянда ошонун баарына кенен токтоломун. Аллах силерге жакшылык берсин.
Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атамго деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.